Общее дело коомдук фонду август айынан тарты эле шайлоо алдындагы процесстерге көз салып келет. Шайлоо комиссияларынын даярдыгы, жарандарды, партияларды каттоо, үгүт иштеринин жүрүшү сыяктуу аракеттер байкоого алынган. Ал үчүн 116 адам тартылып, жалпысынан 54 аймактык шайлоо комиссиясы менен борбордук шайлоо комиссиясын камтыган. Коомдук фонддун өкүлдөрүнүн белгилешинче, Боршайком саясий бирикмелерге иш-чараларын онлайн өткөрүүнү сунуштаган. Ал эми партиялар болсо чогулуштарын кадимки тартипте өткөрүшүп, иш-чара коомдук уюмдар менен массалык маалымат каражаттары үчүн жабык болгон. Андыктан фонддун өкүлдөрү алгачкы учурларда өткөн партиялардын съездерине байкоочулук жүргүзө алышкан эмес. Партиялар баштапкы тизмени берүүдө гендердик квоталарды сакташкан. Бирок БШКдан каттоодон өткөндөн кийин талапкерлердин партия ичиндеги орундарга жайгашуусунда кайра өзгөрүүлөр болгон. На момент регистрации политической партии Каттоо учурунда саясий партиялар конституциялык мыйзамда каралган квотаны сакташат, бирок каттоодон кийин квота сакталбайт. Бул бизди тынчсыздандырууда. Анткени бул башка талаптарга карата коюлган квоталардын бузулушуна алып келиши мүмкүн. Аял затынан кийин жаш талапкерлерге да тийишиши мүмкүн. Анан алгачкы тизмеде көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүгү чектелгендер, этникалык азчылыктын өкүлдөрү да алдыңкы орундардан четтетилип калышы ыктымал. 24 августтан тарта 25 сентябрь аралыгында Общее дело фондунун байкоочулары добуш сатып алуу, административдик ресурсту колдонуу, үгүт материалдарды бүлүндүрүү, партиялардын үгүт иштерине бирдей шарт түзүлбөгөндүгү боюнча 63 эреже бузууну каттаган. Бул фактылардын негизинде 20дан ашуун арыз аймактык шайлоо комиссияларына жөнөтүлгөн. Жыйынтыгында айрым бир шайлоо участактарынын өкүлдөрүнө эскертүүлөр берилген. По злоупотреблению административным ресурсом это административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу боюнча биздин юристтер тарабынан Октябрь райондук прокуратурасына арыз тапшырылган. Анда 64-чү мектептин директору мугалимдерге жарандардын паспортторунун маалыматтарын чогултууга, кайсы бир партия үчүн үгүт иштерин жүргүзүүгө мажбурлаган. Мугалимдердин бири баш тартканда аны жумуштан кетирип жиберген. Аталган мугалим биздин фондко кайрылган. Ал эми биздин фонд өз кезегинде арыз менен прокуратурага кайрылдык. Алар райондук милицияны милдеттендирип, учурда кылмыш иши ачылды. Териштирүү жүрүүдө. Ошондой эле 500 000 жарандын шайлоо дарегин өзгөрткөндүгү фонддун өкүлдөрүн түйшөлтүүдө. Бул 4 октябрда шайлоого катыша тургандардын 14%-ын түзөт. Общее дело фондунун өкүлдөрүнүн айтымында жарандардын форма 2 боюнча добуш берүүчү даректеринин массалык түрдө алмаштыруусу эмне менен байланыштуу экендиги азырынча түшүнүксүз. Байкоочулар бул маселени аныктоо үчүн укук коргоо органдарына жана башкы прокуратурага кайрылышкан. Эрмегат Токуров, Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдиев, НТС.